Кутман күнүңүздөр менен биздин замандаштар баарыңыздар менен кайрадан ошол жагымдуу саламат тайм деп аталган уктурууда амандашканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн сиздер менен COVID-19 кийинки реабилитация тууралуу сөз кылабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Анан албетте өзүңүздүн жашооңузга колдонуп, жакындарыңызга жардам бериңиздер. Бүгүнкү биздин төрөбүздө натуропат, терапевт Бапаева Гүлсана Жунусовна эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз? Жакшы, Кудай жакшы. Гүлсана эже ошо сизди реабилитация жаатында бизге сонун маалыматтарды айтып берет деген үмүт менен, тилек менен төрүбүзгө чакырып отурабыз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда биз мурунку уктурууларды уланта эле андан ары жөнөтсөк. Бүгүн ошол мурунку уктурууларды эске салсам, биз COVID-19 азыркы COVID-19дан 21 эмнеси менен айырмаланган, жана эмне үчүн реабилитация керек, өпкөнүн фиброзу эмне, мына ушул жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн болсо биз конкреттүү түрдө реабилитациянын үстүнөн сөз кылабыз. Менимче бул оору менен ооруп айыкпаган адам жок болду болуш керек. Акыркы 2-2,5 жылдын ичинде баарыбыз эле ооруп айыгып, кимдир бирөө оор, кимдир бирөө жеңил көтөрдү. Эми ар бирибиздин эле өпкөбүз реабилитацияга муктажбы? Негизи эле реабилитацияга муктажбызбы? Келиңиздер бул тууралуу сөз кылалы. Анда ушул эле суроо сизге. Ар бир адам реабилитацияга муктажбы? Албетте, ар бир адам реабилитацияга муктаж. Себеби деген бардыгыбыздын жогорку мурун көңдөйүбүзгө кирди ушул вирус, жана андан ары бронх өттү, андан ары өпкөн ткан өттү, андан ары альвеолдордун арасындагы клеткаларды өзгөрттү деп, ткандарды өзгөрттү деп айтар элем. Реабилитация кылыш үчүн сөзсүз түрдө диафрагмалдуу дыханияны жасаш керек. Диафрагмальный дыхание деген бул диафрагма менен дем алуу. Демек, адам демди алып атканда курсакты сыртка чыгарыш керек. Мисалы көрсөтсөм болот, Мисалы, мынакей демди алып атканда адам көкүрөк иштебейт, только курсак иштейт, мынакей. Диафрагманы иштетиш керек. Демек, биз мурун менен дем алып атканда ичти чыгарабыз, кайра оозубуз менен абаны чыгарып атканда ичибизди өзүбүзгө тартабыз. Муну менен биз демек өпкө көңдөй менен ич көңдөйдүн ортосунда диафрагма деген шиле эт бар. Өпкө көңдөйү менен ички көңдөйдү бөлүп турат. Мына ушул диафрагма менен биз диафрагманы өйдө көтөрүп, кайда ылдый түшүрүп, өйдө көтөрүп ылдый түшүрүү менен биз өпкөдөгү абанын алмашуусуна өтө чоң жардам беребиз. Мындан тышкары сөзсүз түрдө реабилитацияда бул бес тамырларга көбүрөөк көңүл буруш керек. Демек, ушул дем алууда дагы биз өпкөдөгү чогулуп калган мусорларды, эми токсин, керексиз нерселерди мен кыргызча жакшыраак түшүнүшүн деп мусор деп койдум. Мына ушул керексиз нерселерди, өпкөдөгү керексиз нерселерди алып чыгып кетиш үчүн сөзсүз түрдө диафрагмалдуу дыхание бир эле өпкөнү гана чоюп кайра киргизбестен, ал ошол өпкө жактагы бес тамырдын дагы ичиндеги керексиз нерселерди алып чыгып кеткенге жардам берет. Менде суроо болот да, өпкөдө керексиз нерселер дебедиңиз, бул ушул вирустун натыйжасында гана барабы же негизи эле өпкөдө алар жашап келеби? Негизи эле, мисалы, бардык эле ооруда вирус, грипп болуп калабы, башка оору менен ооруп калабы, деги эле мурун көңдөйүнө түшкөн жана өпкө көңдөйүнө түшкөн, мен айтып атпаймынбы, 5 майда жандык бизге киргенге аракет кылат. Мына ушул 5 майда жандык ошол жакка жашагандан кийин өзүнүн керектүү нерсени чыгарат. Демек, аны алып кете турган, биз көбүнчө врачтар ошону алып кете турганга көп көңүл бурбайбыз да. Мына биз кызыл кан тамырга эле көп көңүл бура беребиз, көк кан тамырга. бес тамырга 90% врачтар көп көңүл бурбайбыз. Эң негизгиси, бара турган нерсе барды, ошол жерде клетка керек деди, тамакты кызыл кан тамыры менен өпкөгө кан барды, өпкө алды, кайра кете турган нерсеге көп көңүл бурбайбыз да. Кете турган нерсе бул лимфа бездери болуп саналат. Демек, биз лимфа бездерин сөзсүз түрдө жылдырышыбыз керек. Мына реабилитацияда эң биринчи ролду лимфа бездери ойнош керек. Себеби бара турган нерсе жетип бара берет, кан суюк болот, кан жеткирип берет керек бүт жерге. Бирок кете турган нерсе лимфа канга караганда коюгураак болот дагы, анын жылуусу оорураак жылып кете турган оорураак болуп калат дагы, биз ага сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек. Демек, диафрагмалдык дем алуу менен жардам беришибиз керек. Биз өзүбүз ошол бездерге массаждар жасашыбыз керек. Сөзсүз түрдө өйдө ылдый эңкейиш керек, колдорду көтөрүш керек, ордунда басыш керек. Кыскасы, лимфаны айдай турган гимнастиканы жасоо бул реабилитацияны эң сонун реабилитацияга алып келет. Мисалы, ошол ковид учурунда ооруп аткан адамдарды
суу бойлоп баскыла деп дагы рекомендация кылышпайдыбы? Мунун кандай таасири бар? Эми суу бойлоп басканын көп таасири бар. Биринчиден адамдын нерви тынчыгалат. Суу бойлогондо көп нерсени ойлобостон адамдын нерви тынчыгалат. Эс алып калат. Мен айтпадымбы? Бардык ооруда биринчи биз нервтин айынан паникага көп чыгып калганбыз деп. Демек, нерв эс алат. Экинчиси суу бойлогондо ал жерде бир аз да болсо таза аба болот. Бир аз да болсо таза аба, шаардын ичиндегидей түтүн, ыпыр-сыпыр болбосун, суунун бетинде бир аз да болсо таза аба болот. Ошо таза абаны алганга аракет кылабыз. Ушул жагынан жардам берет болуш керек көбүрөөк. Жакшы. Анда реабилитацияда дагы эмне маанилүү? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз, кененирээк токтолуп. Эми менин реабилитациямда чындыгында мен деген сөзсүз түрдө өтө жакшы иштеткенге аракет кылдырам да. Себеби деген бизде эң сонун ролду өт жакшы роль ойнойт. Өт канчалык жакшы. COVID-19да дагы. COVID-19да да. Себеби деген адамдар мынтип ойлойбуз, биз өпкө десе эле, ой кокуй мына пневмония болуп калыптыр, анан фиброз болуп калыптыр, болду, өпкөгө эле көңүл дей беребиз да. Жок. Биз натуралдык ыкма менен дарылаган врачтар биз организмди бүтүн карайбыз да. Бүтүн карайбыз. Эми ошол өпкөнү эле карабастан биз биринчи баш жактан, жогору жактан келебиз да. Жогору жактан биз айтабыз, биринчи нерв системасын тынчтандырыңыз дейбиз да. Сиз мисалы аябай кыжылат болуп, биресе кыжырданып, ызаланып турган мезгилде тамак ичсеңиз, сиздин өтүңүз жакшы куюлбай калат. Өт жакшы куюлбай калгандан кийин тамак толук сиңбей калат. Демек, тамактын жарымы сиңди да, жарымы сиңбей калдыбы? Сиңбеген тамактар ичегин ичиндеги жашаган микробторго тамак болот да, биз алардын количествосун көбөйтө беребиз. Демек, биз алардын количествосун көбөйтүү менен ичегинин тегерегиндеги бес тамырларга биз шлактарды чогултуп коебуз, дагы диафрагманы көтөрүп коебуз. Мына ошондон өпкөнүн дагы, өпкөгө дагы биз терс таасир беребиз. Демек, чтобы реабилитация болуш үчүн сөзсүз түрдө нерв системасын сакташ керек. Андан кийин сөзсүз түрдө өттү жакшы чыгуусуна жардам беришибиз керек. Өттүн жакшы чыгуусуна жардам бериш үчүн биз эң эле оңой нерсе, оң кабырганын астына колубузду салып, эң эле жакшы нерсе, мына өт оң кабырганын астында болгон үчүн биз колубуз менен эле кабырганын астын түртүп, өт тамак ичердин астында 3 маал тамактансаңыз 3 маал, или 4 маал тамактансаңыз 4 маал, мына ушул өттү биз түртүшүбүз керек. Бул бир немеси. Экинчиси, сөзсүз түрдө мында эңкейиш керек. Эңкейгенде да өт чыгат. Демек, биз өттү чыгаруу менен тамактын жакшы сиңишине алып келет экенбиз. Демек, тамак жакшы сиңсе, бизде шлак калбай калат, ал шлак ичегилердин тегерегинде чогулбай калат, ал болсо диафрагманы көтөрбөйт да, өпкөгө жакшы жардам берет. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мен ошол айткан лимфа массаж жасаш керек. Эми бул боюнча көбүрөөк кененирээк дагы бир передачада айтып берелим. Муну деген денени 3кө бөлүп, 3 багытта агат да, 5 тамырлар. Сөзсүз түрдө муну жасаш керек. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мен ошол суу ичиргизем. Мисалы, мага ушундай пациенттер келет, мен бир күндө 1,5 литр суу ичем деп. Жок. Сөзсүз түрдө адам өзүнүн килограммына жараша, мисалы 60 кило болсо, аны 30га көбөйтүп, бир күндө 1 литр 800 мл сууну ичишкенге сөзсүз түрдө ичиш керек. Андан тышкары дагы реабилитацияда бул тамакты жөндөө, диета. Демек, диетаны дагы өзүнчө бир кененирээк чогултуп айтып беришим керек, себеби буга көбүрөөк убакыт кетет. Негизгиси бир мезгилде бир тамак жеп, адам организмге керексиз нерсени азыраак түшүрүп туруш керек да. Ошо бир мезгилде бир тамак деген ротационный диетаны айта кармаш керек болот, Чоң рахмат. Биздин карамагыбыздагы убакыт соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга бир аз кызыгып жарата кетейин. Биз кийинки уктуруубузда вакцинация тууралуу сөз кылабыз. Ушул COVID-19да вакцина алыш керекпи, албаш керекпи, же эмне үчүн деген суроону, албетте бул ар бир угарман үчүн, ар бир адам үчүн азыр актуалдуу суроо. Ошондуктан кийинки видеону калтырбаңыздар. Эгерде сиздерде суроо бар болсо, сунуштар бар болсо, ылдый жакка комментарий калтырып кетиңиз. Андан тышкары дарыгерибиз менен кайрылам, байланышат элем десеңиз, анда бизге түзмө-түз кайрылсаңыздар болот. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана Гүлсан эже, сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуздар.